Абдан өтініп атат. Темиркулов Анарбай аксакал. Сүйлөп коюңуз. Эме регламентти карасак 2 мүнөт 3 мүнөттөн. Анан азыр студенттер дагы кетиш керек. Урматтуу депутаттар, жыйын катышчылары, ассалому алейкумдар. Мен календарды 22 жылдан бери изилдеп келетем. Ушу календарда силердин колуңарда турат, табигый календарга келтирдим. Эми мындайда биз жанагы Георгий календарды колдонгондугубуз үчүн аны изилдеп көрдүк. Изилдегенде неме артыкчылыгы бар экен, кемчиликтери бар экен. Анан 20-чы кылымда эң орой ката кетирген бул Сарнарком. 26 секундту 13 суткага көтөрүп койгон. Ушуну илип болторго айтсам такыр эле түшүнбөй койду. Билбейм. Кыргызга бир эле сөз жетет го, бир эле сөз. Экспертизага жөнөтөбүз дейт. Ушуда сөзбү? 336 жылда 13 сутка болуп калабы? Ал жанагы Георгий 13-чи комиссия түзгөндө 3323 жылда 1 сутка жетет деп турбайбы? Ошо сөзүнө жетпейби? Анан 336 жылда 13 суткага көтөрүп коюптур. Мына жерде тилчилер, мына жерде айдын эмесин жанагы адашып аткан, чаташып аткан ушуну эске алыңыздар. Анан да 21-чи деп эле бардыңар эле айтасыңар. Ушуну далдең сигер барбы? Ушу 21-чи мартта күндү теңелет деп. Одарма, айрма календар бар го, ошондо карабайсыңарбы? Күндүн качан теңелет деп. Күндүн канча минут узарганын байкабайсыңарбы? Бирөөң келип айтпай койдуңар. Ушуга мен окумуштууларга жаман капа болом мен. Бирөөң да келип айткан жоксуңар. Буну билбей койгула. Ким аке? Силерде телескоп бар экен, эме бар экен, убакытты менен анда ченебейсиңер. Анан жанагы айды жылдырып коюп атасыңар, 3 айбы ошондо. Бирдеген жылдырардан мурун негиздеп туруп жылдыргыла. Ар сарайды июнга апарып жылдырып коюп атасыңар. Жалган Куранды июнга апарып эметип атасыңар. Мен 22 жылдан бери изилдеп, тилип тешилип, бардык жерге арыптанып жүрүп, эчтеке кыла албайм. Мына рахмат силерге. Ушинтип уюштуруп кичине муз ордунан жылды. Бардыгы чарчайып, керек болсо жанагы аптасын биринчи турган жекшембини 7-чи кылып койдуңар. Акыркы айды жалган Куран деп 1-чи кылып койдуңар. Ошол жакшыбы? Урматтуу депутаттар, ушуну бир жакшына карагылачы. Буят 28 жылдан бери ай календар эмес, күн календар эмес. Ошону ажырата алышпайт. Мейлі, күн календарды қолданып атасыңар. Күн календарын аты қаяқта? Жоқ қо? Мусырға ырғыт өрсіңер. Урнаға, қырғызша, маданатты айтайыншы. Ай календарды күн календарға қойып қойсыңар. Андам үшін 30-29 күнден жаңырбайды.
Emni için arsara koldanmaydı. Uşunu açmaysınlar ya. Kana, oşa için acıratış gerek. Oşa cana kalender çıkarvatkan kişiler, Georgi kalenderden çıkarmaya tadı. Anar aksakal mez. Gördünüz mü? Ceyinttanız Oşalar da acıratıp yemedim. Gün kalender degen kaysı, ay kalender kanday, yıldız zaten kalender kanday, ürker kalender kanday degende tak acırattırmanan ki жүрgülüçü. Kırgız degen törtüğünü biriktirip açkan, bugün bolsa ay kalenderde aytalba жүрөбүz. Bugün kaç gün desen bilişmet, 4-3 gün desen degen daha bilişmet. Ketvertit. Aya manisine kotargal 5 degen söz. Gördüңөр mü? Bardık aleşendir köp. Alemde saatta tur emez. 1 saat arka çıldırış gerek. Çak düş degen sözü men tiliden açsam. Programmamız şunda olsam ne kılayım da otadı. Çak düş degen söz. Gölöke oң жақта емес, сол жақта емес болып жатады. Адыр қарасаңар, saat 12'de çak düş 11'de көрсетіп тұрады. 1 saat arka çıldırış gerek. Bardığın iretті тартипке келтірдім, мына календарьды қараңла. Еметкіле, көре албасты қылбағыла. Тарықты, атақ нанды бардығын Kırgız еліме беремін. Маған керегі жоқ. Ben yaşa bittim. Botturmu, rahmat көңіл бұрғаныңыздар үшін. Бірақ, ЮНЕСКО-ға қаттатар деді. ЮНЕСКО-ға қаттатардан бұрын тура қолдананы Қырғызстанда. Ушуларды иреттеп келтіріп тұрғанан ЮНЕСКО-ға апарып, неке бізде мұндай бар, мұндай тақтық бар деп тұрып көрсетсек жақсы болады эле. Şunu tetkile, memleketlik bu, hükümetlik bu, komisyon tüzüp teksergile, müneri kata, müneri bunun 14 gerek degen yok mu? Taptan yer, çayna bergen. Dişi çıkan balaga çayna bergen aç bulmaydı dedi. Gördüğünüz gibi ben çayna yer, dişimde kalgan yok. Dayar ne seni? Tekşerttirip kavul algıla. Bunlar diye mi uygun otadı? Taktas gerek, müthiş gerek de. Gördüğünüzler mi? Değer ne seni yemetkili? Kavul algıla. Tuğanlar, Kırgız elim tarıkta kalsın. Bolttur bu. Şunu siler tuğra çetin çıkarsanlar. Tuğra çetin çıkarsan. Tarıkta kalasınlar. Ukaz çıkargızsanlar tarıkta kalabız. Düğünlük tarıkta kalabız. Şunu oylangıla, tezetkile ya. Tuğandar, kağlayın elim. Şunday kılgılaçı, tezetkileçi. Mene sözü bu şey. Rahmat sizga. Emir urmatlı konferensiyanın katışçıları, жогоруда белгилегендей, Madaniyat жана Маалымат туризм министрлигинин сунуштамасын эске алалы. Мындан тышкары Мелис Мураталиевдин дагы сунуштамасы түздү. Эгер сүйлөй турган болсоңуз кыска сүйлөңүз анда. Söz эмес, sunuş айтып койсун. Ордуңуздан эле сүйлөбөйсүзбү? Угулат. Дуара болбой. Ben uzakta ile söyleyeyim arkadaş. Biz Kırgız'ız, Sıymıktanımız. Kıtay'dan Kırgın'ı başı üstten ötken. Orus'tan Opurtalı baştan ötken. Arap'tan Capır'ı baştan ötken. Bırak Kırgız bolup keletamiz. Keletkan bilen uçu gün geçeyin bardığına başlayız. Atkanın atkar geliriz.
Бұл ешілікте болуш керек. Бирок канчалык ошолор менен өнүгөлүү билимдүү бололу, кыргыз деген сөз кайдан чыкканын кемчилеп таппайбыз. Менин регистрациямда 49 ат бар. 49 тең жанагы үчөөнүн тили эмнеге келсе ошого айтып, анан бирөөлөр айтыптыр, 40 кыз төлөп койгон атасы бир саржит болчу деп. Ошону моюнга алып жүрүп атабыз. Мына биздин билимибиз буга келди. Эми ошентип жүрөлү десек, мына көчмөндөр дүйнөсүн көрүп атасыңар. 100 мамлекеттер келип көрүп кызыгып атат, жерге батпай кетти. Кече 1000ге жакын киши барып, Арабстанга барып, арабтарга көрсөтүп, укмуштумадын көрсөттү. Баягы сордулардын жетилгенин көрдү. Буга өзүбүз анча көңүл бөлбөйбүз. Эми мына азыр календарда айтып атпайлыбы? Биздин эң улуу күнүбүз бар. Кытайдын кыргынынан кийин жаралгандагы энелердин койгон аты бар. Буларды энесеге өрдөтүп айдап жиберели, кош бойлуу келин кыздарды төрөгөн балдарын алып урук кылабыз, тоолук балбандарды айдап жибергенде биринчи төрөгөн балага энелер улуусун, эң улуусу болду балдардын деп улусту ат койду. Ошол улус 17 жашка чыкканда балдардын бейбаштыгы көбөйгөндө башкара турган бий шайлайды деп ошол энелер баягы улусту шайлай турган күндү тандады. Мына кыргыздын энелеринин акылы. Шайлай турган күнү күн менен түн теңелген. Ай менен күн теңеле турган калыс күнү элге калыс болсун үчүн ушул улусту ошол күнү шайлайбыз деп улустун күнүндө улусту бир шайлады. Бул 21 март болчу. Ошондо каерде билим бар эле. 21 мартты энелер улустун улуу күнү өдү. Муну майрамда беле келе атканбыз. Мен кичине мынасы 90га келип калдым. Кичинекей кезимде билем. Кышты элестетип, тонду тетири кийип, тебетеди тетири кийип алып, анан жанында жалаң көйнөк кийген кыздарды жанынан жүгүртүп, бийлетип, улустун күнүндө абдан чоң майрам болчу. Жалгыз эле майрамыбыз болчу. Ал майрам октябрь революциясынын майрамы окшоп жок өлкөдө турган майрам эмес. Кыргыздын жаралгандагы, Кыргыздын биринчи бийи, Кыргыздын энелеринин ошондогу акыл эси менен тандап койгон майрамын биз азыр майрамдабайбыз. Муну аксакалдар айтып коюшкан милдеттүүбүзбү? Милдеттүүбүз. Мына биздин негизги майрамыбыз. Башкага кереги жок болгон кыргыздын өсөйүнө ар бир кыргыз сыймыктанып туруп майрамда бири-бирин куттуктаган күнү 21 март болуп келген. Кийинки мезгилде жок болду. Октябрь революциясы деп турган май, мына азыр башкасы эле кетип баратат. Мына ушуну айтайын деп ойлогом. Эми айта турган сөздөр барга бирок дагы бир оюмда келген мени айтпай кое албай турам. Мына маданият деп атабыз. Кыргыздын маданияты кыздардын чачында болчу. Тизеден ылдый түшүп турган калтардай кара чачтан ажыраттык. Шарт етип кыркы быркыт берди. Мен ыйладым буга. Менин ыйлаганым эмче эле. Кыргыздын татына кабылган саймалбы көйнөктөрү тизесин жаап, шыйрагына жетип турчу эле. Алып кетти. Bir oңбогон bir жыртык шымды кийип алды. Карасаң, өзүңдүн кызың жакшы көргүң келет. Түспөнүн карасаң башка. Анан балдар жыргап кетти. 20га чыкпай эле 16-17-синде сакалын коюп сасып турбады. Мына ушуларга көңүл бөлбөйлү. Эскисин го эскиден калыптыр. Мен берге айтса болбойт. Аксакалдыга айта турган мына мен трибуна таппайм, айта турган сөздөр болбойт. Анан айтылып жүрбөйбү, аксакалдар сүйлөйт, аксакалдар айтпайт деп.
Aksakallardı burunku prezidentler çakırıp bir yılda bir iki öl söyleşsin. Bir düstügen kişiler gelip ağlarsalar söyleşirik. 12. yıldan beri yok. Bu bozuklar Kırgızçılıkta söyleyit. Kırgızçılıkta bizge gerek yok. Kırgızçılık degen al Kırgız'ın kağıdası altı. Ötkönderdi жақсылықтары ошонун кереги жок деп 12 yıldan beri ошону жаап койгон. Kırgız аксакалдарга трибуна жок. Кечкече жулуну бар жерде алы сүйлөп жүрөт бирөөлө. Bir kişi mi olur böyle? Başka kişi yok. Бул чыгарылыш тууралуу өзүңүздөрдүн оюңуздарды жана эмки чыгарылышка кандай жаңылык күтөсүздөр? Сиздердин оюңуздар биз үчүн өтө маанилүү. Албетте, комментарийге калтырыңыздар.